11 каналында кечки жаңылыктар, студияда Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Кыргыз-Тажик чегарасында абал турукташты. Чегара кызматы Баткенде болгон окуя тууралуу бүгүн түшүндүрмө берди. Учурда чыр чыккан аймакта коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулук күч алууда. Айрым жаш активисттер педофилдерге карата өлүм жазасын киргизүүнү сунушташты. Бейжинде абаны кара түтүн басып, шаарда завод-фабрикалардын иши убактылуу токтотулду. Мектептер да иштебей, Бейжинде мындай абал бейшембиге чейин уланат деп күтүлүүдө. Баткен районундагы Кыргыз-Тажик чегарасында жайгашкан Көкташ айылында абал турукташты. 7 декабрда эки өлкө жарандары ортосунда жаңжал чыгып, чогулгандарды милиция таратканга туура келген. Тажик жарандары Көкташ айылындагы мектептин терезелерин сындырып, кыргыздар алардын үйлөрүнө таш аткан. Учурда жаңжал жайгарылып, айылдагы коомдук тартип көзөмөлдө экенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Ал арада бүгүн окуя тууралуу чегара кызматы түшүндүрмө менен чыкты. Ага ылайык, жаңжал Баткен районунун Көчө бою айылында кечки саат 7-лерде болгон. Жол менен өтүп бара жаткан тажик жаранын машинасынын фараларын кыргыз жарандар таш менен сындырышкан. Бул окуядан 1,5 сааттан кийин тажик жаранын үйү жана жергиликтүү кыргыздарга тийиштүү мектеп имараты таш бараңга алынган. Жыйынтыгында мектептин 2 терезеси сынып, тажик жаранынын чатыры жабыркаган. Окуя Кыргыз-Тажик чегарасындагы такталбаган участкаларда орун алганы айтылды. Белгилей кете турган болсок, азыркы тапта Кыргыз-Тажик чегара тилкесинде жагдай туруктуу. Мамлекеттик чегара кызматы башка укук коргоо органдары менен биргеликте бул жагдайды көзөмөлгө алууда, ошондой эле тажик тарап менен маалымат алмашуу ишин жүргүзүүдө. Башка кабарлардан быйыл Бишкек шаарында 9 ай ичинде балдарга карата жасалган кылмыштардын саны 288 болду. Бул тууралуу бүгүн балдардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо уюмдарынын ассоциациясынан кабарлашты. Маалыматка караганда, катталган кылмыштардын 73-ü, башкача айтканда 25% сексуалдык мүнөздө болгон. Ушул эле күнү Бишкекте өткөн балдарга карата зомбулук тууралуу башка талкууда бир аз башкачараак статистика айтылды. Жаштардын жаңы түптөлгөн жаңы жаш күч коомдук бирикмеси 2015-жылы балдарга карата 130 сексуалдык зомбулук болгонун айтты. Уюмдун билдирүүсүндө зомбулукка кабылган балдардын 60% кыздар, 40% балдар. Эскертсек, бул жаштар уюму Кыргызстанда педофилдер үчүн эң катаал өлүм жазасын киргизүүнү сунушташты. Эртең 9 декабрда Бишкекте укук коргоочулар, бийлик жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан чоң жыйын өтүп, бул туурасында талкуу улантылат. Бүгүн кол салуудан кийин дарыланып жаткан теолог Кадыр Маликовго президент Атамбаевдин атынан 50 000 сом эсебинде акчалай жардам көрсөтүлдү. Теологко өлкө башчысынын аманатын коргоо кеңешчисинин катчысы Темир Жумакадыров тапшырды. Жумакадыров Маликовдун абалын сурап, мамлекет ал сыяктуу прогрессивдүү эксперттердин колдоорун айтып, алар экстремизмге жана терроризмге каршы күрөштө мындан ары да көмөктөшөрүнө ишеним билдирди. Эскертсек, Кадыр Маликов кол салгандар Туркияда кармалды. Учурда аларды Кыргызстанга алып келүү иштери жүрүүдө. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Эл аралык жаңылыктардан. Индияда жүрүп бара жаткан поезд жол тандабасты сүзүп 13 киши каза тапты. Алардын 5-өө балдар экени кабарланууда. Маалыматка караганда, темир жолдон өтүп бара жаткан автоунаанын арткы дөңгөлөктөрү рельске кептелип калган. Жол тандабасынын ичиндеги жүргүнчүлөр поезд келип аларды сүзгөнчө машинадан чыгып кетүүгө үлгүргөн эмес. Окуя кечинде Индиянын Жаркханд штатында болгон. Президенттикке талапкер Дональд Трамп Калифорниядагы мусулман жубайлардын ок атуусунан кийин өлкөгө мусулмандарды такыр киргизбөөнү сунуштады. Өткөн аптада Калифорния штатында Сан-Бернардино шаарында мусулман түгөйлөр бейкүнө 14 адамга ок атып өлтүргөн. Ак үй Трамптын мындай мазмундагы сөздөрдү улуттук кызыкчылыктарга жооп бербей тургандыгын жана ал америкалыктардын коркуу сезимине карата жөн гана оюн жүргүзүү болуп жаткандыгын айтты. Буга чейин Ислам мамлекети террордук уюму Сан-Бернардино шаарындагы мусулман жубайларынын бейпил жарандарды атып өлтүрүшүн кубаттай тургандыгын жарыялаган.
6 декабрда Дайыр эз-Заур шаарындагы Сирия армиясынын лагеринде болгон чабуулда 3 аскер каза таап, 13 жарадар болушкан. Дүйшөмбүдө Дамаск Бириккен Улуттар уюмуна кайрылып, аскердик лагерде АКШ башындагы коалиция чабуул жасады деп арызданды. Бирок Пентагон бул айыптоолорду четке кагып, Сирия аскерлерине Орусиялык Ту-22 бомбалагыч учактары жаңылып чабуул жасаган деп атат. Окуя жекшембиде орун алып, анда сириялык аскерлерден тышкары бейпил жарандар да каза тапканы айтылган. Бейжинде дүйшөмбүдөн тарта абадагы кара түтүн менен ыш коркунучу деңгээлге жеткендигин байланыштуу чаралар башталды. Бир катар завод-фабрикалар токтоп, курулуштар иши бир нече күнгө убактылуу токтотулду. Полиция болсо көчөлөрдөгү машиналарды 2 эсе кыскартуу менен алек. Ал тургай мектептерде окуулар токтотулуп, мындай абал Бейжинде бейшембиге чейин уланат деп күтүлүүдө. Кытайдын борборунда биринчи жолу 7 декабрда ыштан улам келтирилген коркунуч жогорку же кызыл эскертме деңгээлде жетти деп айтылган. Бейжиндеги абанын 1 кубометрине 265 микрограмм ыш туура келет. Ал арада Дүйнөлүк саламаттык уюму адам үчүн мындай көлөмдө абада 25 гана микрограмм түтүн коопсуз деп жатат. Учурда Бейжиндин жолдорунда абанын киринен 100 метрден алыс жерде жол көрүнбөй калды. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз, бир аздан кийин. Дүйшөмбүдө орун алган жер титирөө Тажикстанда бир кишинин өмүрүн алып кетти. Ал силкинүү Кыргызстанда кандай кесепеттерге алып келди? Дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан ислам мамлекетинин согушчандары куралды каяктан алышат? Ташкентте жума намазы маалында экстремизмге шектеп, адамдарды кармоо күч алды. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен тааныша аласыздар. 7 декабрда болгон жер титирөө Тажикстанда бир кишинин өмүрүн алып кетти. Жер силкинүүсүнөн Ванч-Душанбе автожолунда өйдөдөн таштар кулап кесепетинен бир автоунаа жолдон чыгып кеткен. Зилзала очогу Тоолу Бадахшан облусуна туура келип, ондогон үйлөр жана имараттарга жаракат кетти. Жер титирөө очогу этникалык кыргыздар жашаган Мургап району эң жакын жерде жайгашты. Азырынча бул райондор жер титирөө эсебинен болгон курмандыктан жана кыйроолор тууралуу маалыматтар түшө элек. Бирок Кыргызстандагы жер титирөө кесепети такталды. 7 декабрда болгон бир нече жер силкинүүдөн ондогон үйлөр жана социалдык объекттер жабыркап, өзгөчө Кырдаалдар министрлиги нарында зилзала күчү 6,5 балга жетип, 17 үй жарака кеткенин кабарлады. Ош облусунда жер титирөө очогунда 8 балга жетип, Чоң Алай, Жекенди, Кашка суу айылдык өкмөттөрүндө имараттар жабыркады. Дүйшөмбүдө жергиликтүү убакыт менен 13:50 жана 14:30 Кыргызстанда 2 жолу жер титиреди. Эл аралык темада дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан ислам мамлекети согушчандары колдогон курал-жарактардын көбү Мосул шаарындагы Ирак армиясынын кампасынан. Бул тууралуу эл аралык Amnesty International билдирүү таратты. Эскерсек, согушчандар Ирактын киши саны боюнча экинчи турган Мосул шаарынын былтыр июнда басып алган. Ошондой эле укук коргоо уюму согушчандар 1980-жылдары Ирак согуштан калган курал контрабандасынан колдонуп тургандыгын жазды. Андыктан Amnesty International согушчандарга жакын аймактарга курал-жарак, ок-дары ташыганга эмбарго салууга чакырды. Ал арада Анкарадагы Орусиянын элчиси Цезарь Куников кемесинин палубасындагы Орус морягынын аракети боюнча Туркиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. 6 декабрда колго көтөрүп жүрүүчү зениттик куралды ийинине коюп алып, мээлеп жаткан орусиялык моряктын сүрөтү жергиликтүү телеканалдарга көрсөтүлгөн. Түрк бийлиги бул окуяга түшүндүрмө талап кылып, бирок Орусиянын тышкы иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. 24 ноябрда Орусиялык Су-24 учагы түрк аба күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөндөн бери эки өлкөнүн мамилеси согундап калган. Өзбекстандын борборунда жума намаз күнү милиция тарабынан шектүүлөрдү кармоо жүрүүдө. Кармалгандар тууралуу протоколдор жана сурак материалдары терроризм менен күрөшүү бөлүмүнө жөнөтүлүп жаткандыгы кабарланды. Өзбекстанда күч органдары 3 ноябрдан тарта казармалык тартипке иш алып барууга өткөн. Милициядагы булактарына таянып, эл аралык ММКлар Ташкентте ар бир бөлүм бери дегенде 100дөн шектүү адам кармасын деген буйрук бар экендигин жазышууда. Кайрадан жергиликтүү темада Казакстанда Чалдыбар автодорожный чек ара бекетинин айланып өтөм деп 3 кыргыз жараны кармалды. Буга чейин аларды кыргыз чек арачылары өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксаты жок экен деп өткөрбөй коюшкан. Факт боюнча тийиштүү документтер толтурулгандан кийин чек араны мыйзамсыз кесип өтөм дегендер милицияга өткөрүлдү.
Соңында эми спорт жаатында бүгүн Бишкекте Кыргызстан жана Борбор Азиянын бодибилдинг, фитнес жана боди фитнес боюнча ачык чемпионаты болуп өтөт. Иш-чара Кожомкул атындагы спорт сарайында өтүп, ага кыргыз, казак, өзбек жана моңгол атлетчилери катышат. Чемпионаттын коногу дүйнөлүк бодибилдинг чебери АКШдан Кевин Ливрон келет деп күтүлүүдө. Ушуну менен 11 каналынын жаңылыктары жыйынтыкталат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.